Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Отургула. Oldu. Барақта. Мамайлар жакшыбы? Жакшы мамай биздин сабагыбыздын жемиштүү болорунун бир белгиси. Сабагыбызды биз болсо, ар бир сабак бул жашоонун өзгөртүү мүмкүнчүлүгү деген уран менен баштагым келип турат. Мүмкүнчүлүктөр болсо ар бир сабакка, ар бир күнгө, ар бир саатка берилет. Күн боюнча болсо биздин акыныбыз Акбар Кубанычбеков мындай деп айтты. Bir gün gelet seni ağlamğa jeteler, bir gün beret bakıtındı eseler. Bütün göndöy büt tarafım жылчыксыз, bir gün ötör tağdırındı cemere. Demek bizim ömrümüz bir gün menen kuralıp, bir gün menen teskeri bir özüstü cemeregen jana ketip kalışı mümkün eken. Emi ballar, biz bugün sabakta iki topqa bölünüp ötöbüz. Birinci top bu din topu, ikinci topumuz bolsa, bu mamleket topu. Sizler din topu boldular. İkinci top mamleket topu olsun. Her bir komanda ошол айтылган командалардын адына жараша бир уран ойлоп таап турсаңар болот. Мисалы динге байланыштуу бактылуулук, тарбия, адеп акылак сыяктуу. Анан даяр болгондо бул белгини басып жооп беребиз, оюбузду айтабыз. Силер да ошондой эле мамлекетке тиешелүү нерселерди берсеңер болот деп белги бересиңер. Кана, даярсыңарбы? Баштайлы. Din, bol, tertip. Adep, ынтымақ. Bilimlik, имандылық, салдық. Әділеттік, көркемдік, қауіпсіздік. Биздин уран, тура, багыт, бакытка жол. Мамлекет торуна келеличи. Мемлекет, Сол, сайлау, мыйзам, парламент, теңдік, гуманизм. демократиялық. Биздин мамлекет, Кыргызстан. Ушинтип биз өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүп, дагы күчтүүрөөк болуп алдык окшойт. Эми балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздын деги эле сабагыбыздын эрежелери менен таанышып, дагы бир эсибизге салып алсак. Кана, баштайлычы. Мамлекет тобунан баштайлычы. Сабақта әркім ойын ачык айтуу. Баштан ұлттай болмақ сақтайды. Ар түрдүү динде түшүнүүгө умтулабыз. Силерден болсун. Алаш болса да маданиятты сактайбыз. Билікке ұмтылып алға қарай барабыз. Сону. Тәртип менен сабакты жакшы алабыз. Сону. Эми бардыгыбыз ушул эрежелерди карманып, оюбузду ачык айтып, талашып тартышпай маданияттуулукту сактап отуратабыз. Эң негизгиси бүгүнкү сабагыбыз жемиштүү болуш керек да. Туурабы? Эми балдар, биз өткөнкү сабакта кайсыл теманы өттүк эле? Аруша? Кыргыз Республикасында мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусу. Кыргыз Республикасындагы мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусу. Мен силерге ар бир командага бирден суроо даярдап келдим. Азыр суроону экранга чыгарам. Биринчи суроо мамлекет тобуна болот, экинчи суроо болсо дин тобуна. Өз оюңарды кенен айтып, тартынбай сабак тапшырабыз. Кана, анда биринчи суроо. Мамлекет менен диндин ортосунда мамиле кандай болушу керек? Мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле секулярдуу болуш керек. Бири-биринин ишине аралашпай, ортосунда өз ара урматтуу мамилеси болуш керек. Толуктоолор барбы?
ошондой эле мамлекет менен диндин ортосунда бири-бирин толуктап туруш керек дагы деп ойлойм. Дин бул адамдын ички дүйнөсүн байытса, мамлекет саясат жактан жардам бериш. Ооба, азаматсыздар, туура. Эми экинчи суроого өтсөк, бул дин тобуна суроону окуңузсуң, Бегасыл. Светтик мамлекетти кандай түшүнөсүңөр? Светтик мамлекетти кандай түшүнөсүңөр? Баристе? Светтик мамлекет бул мыйзамдын негизинде башкарылган мамлекет жана светтик мамлекетте дин эркиндик демек бар. Толуктоолор барбы? Даниэль? Бул светтик дегенде биз демократиялык жана ошондой эле ар бир адам өз динин камай алат жана ошондой эле дин мамлекетке бирдей мамиле кылат деп түшүнсөк болот. Ооба. Дагы толуктоолор барбы? Өткөн тема боюнча дагы ойлоруңар барбы? Негизи бардык эле негизги темаларды, негизги түшүнүктөрдү алыпсыңар. Биздин өткөн сабагыбыз демек жемиштүү максатына жетиптир деп ойлойм. Бүгүнкү сабакта өтө турган жаңы темабыз Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаты. Бардыгыбыз тептерилерибизди ачып, теманы жазып алабыз. Темага өтөрдөн алдын мен силерге бир суроо бергим келип турат да. Негизинде мамлекет дин чөйрөсүндө, диндин үстүнөн бир саясат жүргүзүшү керекпи? Мамлекет ona жооп алчы. Бул суроого так ооба же жок деп жооп бере албайбыз. Анткени экөөнүн тең плюс жана минус жактары бар. Эгер мамлекет дин саясатын жүргүзүшү керек дей турган болсок, анда ал мамлекеттин жарандарын кысып алгандай болуп калат. А эгер дин мамлекет ишине аралашпаш керек дей турган болсок, анда адамдардын өз эркиндеги. Дин тобунан жоопту алчы. Ооба, бирок чектелген түрдө эмне үчүн дегенде экстремизмди алдын алууда, тынчтыкты сактоодо жана ошондой эле дин тутуу эркиндигин коргоодо керектелет. Эң маанилүүсү мамлекет динге аралашпашы керек жана ошондой эле бардык динге тең карашы керек. Жакшы, ойлоруңар үчүн рахмат. Эми биз мамлекеттин дин саясатын дагы терең түшүнүш үчүн биз постсоветтик учурга бир көз чаптырып койсок. Бардыгыбыз экранды карайбыз. Дин тобунан Даниэль окуп коесуңбу? Кыргызстандын постсоветтик учурдагы диний абалы 1991 жылы көз карасыздыкка ээ болгонго чейин Кыргызстандын диний жашоосу Совет бийлиги тарабынан катуу көзөмөлдөнүп келген. Ислам жана православ христианчылыгы көбүнчө жеке менчик бойдон калган. Ал эми мамлекеттик мекемелер атеисттик идеологияны активдүү жайылтып келишкен. СССРдин кулашы менен диний жашоонун кайра жандануусу башталды. Көптөгөн мечиттер жана чиркөөлөр калыбына келтирилип, ислам мектептери жана медреселер ачылды. Диний уюмдарга эркин иштөөгө жана өз окууларын жайылтууга мүмкүнчүлүк берилди. Ооба. Демек, эркин болгон эмес экен. Постсоветтик учурда дин тутум эркин болбоду. Эми ушул учурдагы дин тутум элдин арасында кандай болгон? Тарыхтан, адам жана коом сабактарынан, ата-энелерибиз ошол доордо жашаган, алардын маалыматтары кандай болду эле? Оюңарды айтып көргүлөчү. Дин тобунан окугучу. СССР убагында адамдарды өтө көп кысымга алышкан жана ошондой эле дин тарабынан эркиндик берилген эмес. Бардык адамдар мамлекетке баш ийип жана эркин динге тутканга тыюу салынган, тыюуну бузган адамга жаза берилген. Ооба. Мамлекетте Совет доорунда 1990 жылга чейин адамдар өтө көп кысымга алышып, орозо кармаганда, намаз окуганда, эгер аларды көрүп калышса, намаз окуп жаткан жерден да бузушуп, орозосун оозун ачып салышкан. Ооба. Ошондой эле Совет доорунда атеизм окутулган, бирок салыштырмалуу радикализм, экстремизм жок болгон, диний агым аз болгон. Ооба. Себеби мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясаты ошондой болгон. 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк алган учурда болсо, Кыргызстандын аймагында 39 гана мечит болду. Эми азыркы учурга бир көз чаптырып көрөлү. Баарыбыз экранды карасак, мынакей. Кыргыз Республикасынын аймагында 5000ден ашык диний уюм расмий катталыптыр. Бишкек шаарында эле мисалы 500дөн ашык, Ош шаарында 400дөн ашык диний уюм
бар экен. Демек, бул жерде балдар биздин мамлекеттин саясаты эмне болуш керек экен? Диний чөйрөдө дагы күчтүүрөөк иш алып барыш керек дегендин мааниси. Түшүнүктүүбү? Эми биздин мамлекеттеги дин саясатын жүргүзүш үчүн мамлекет атайын бир комитет түзгөн, мунун аты дин комиссиясы деп аталат. Эми дин комиссиясы эмне жумуштарды алып барат экен? Бир көрүп коелу. Негизи эле Кыргыз Республикасы кандай мамлекет? Эгемендүү, демократиялык жана социалдык унитардык мамлекет. Ооба. Светтик мамлекет. Светтик мамлекет. Эми карагыла. Биздин конституциянын биринчи беренесинде эле Кыргыз Республикасы эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган унитардык социалдык мамлекет деп турат. Демек, бул деген эмне экен? Кыргыз Республикасында дин тутуу эркиндиги бар. Каалаган адам каалаган динин кармана алат, каалабаса карманбаганга да уруксат. Түшүнүктүүбү? Мажбурлап бир динди карман деген мажбурлоо жок. Эми дин саясатында мамлекеттик саясат комиссиянын иши 4 багытта жүргүзүлөт. Биринчи мамлекеттик нейтралитет, социалдык гармония, бардык диндердин теңдиги, коопсуздукту камсыз кылуу. Кийинки ошол 4 багытты камсыздоо үчүн мына ушул иш аракеттерди дин комиссиясы аткарат экен. Биринчи каттоо жана лицензиялоо, экинчи консультациялоо, үчүнчү биргелешкен демилгелер, төртүнчү мониторинг жана көзөмөл. Демек, дин чөйрөсүндө эмне экен? Мамлекет бардыгын көзөмөлдөп, тактап жазып турат экен, көзөмөлдөп турат экен. Биздин үйүбүздүн жанында, көчөбүздө мечиттер барбы? Ошолордагы бир диний уюм катары мамлекетте катталып турат. Кийинки слайдты карайбыз. Эми ушул ишти алып барып жатканда көйгөйлөр жана кыйынчылыктар бар. Булар кандай болушу мүмкүн? Ойлоруңарды айтып көргүлөчү. Дин саясатын жүргүзүүдө кыйынчылыктар кандай болушу мүмкүн? Жүргүзүүдө эки дин бири-биринин ой пикирлери туура келбестен чыр-чатактар чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Ооба. Силерде касиет Жамаат, уюм жана мазхаб. ооба. Жамаат, уюм, мазхабтарына ортосунда алардын саны көбөйгөндүктөн ортосундагы карама-каршылыктар дагы не болуп атат? Күндөн күнгө күчөйүп атат. Эми саясатты, мамлекеттик саясатты толук көзөмөлдөп ишке ашыруу үчүн дагы 3 тармактуу иштер алып барылып жатат. Булардын бирөөсү билим берүү тармагында. Биз дин таанууну, диндердин өнүгүү тарыхын окуп атабыз. Бул дагы билим берүү тармагындагы мамлекеттин саясаты, дин түшүнүк берүү. Экинчиси ички иштер органдары. Булар экстремалдашкан, радикалдашкан топторду аныктоо, аларды Кыргыз Республикасынын аймагында иш аракеттерин жок кылуу. Үчүнчүсү болсо диндердин арасындагы некен карым-катнашты жакшыртуу. Кийинкини карайбыз. Эми биз теманы негизи түшүндүк. Демек, Кыргызстан демократиялык, унитардык, эгемендүү, светтик мамлекет. Бул жерде дин аралашпайт. Эми барыбыз экранга көңүл буралы. Сүрөткө маани берип карагыла. Суроо, сүрөттөн эмнелерди көрүп атасыңар? Мечит, чиркөө, дагы Ар бир дин өкүлдөрү. ар кандай диндердин өкүлдөрү, дагычы. Ооба, туура эле байкадыңар. Эми кырдал. Бакнур, кырдал окуп көрсүңөр. Сиздин кошоңузда ар кандай диний көз караштагыларга жашат. Ишенимдердин ар башка болгондугуна байланыштуу ортосунда диний пикир келишпестик пайда болду. Эми тапшырма. Сиз мындай көрүнүшкө кандай иш аракет жасамаксыз? Ар бир командага 3 минутталык убакыт берилет. Силер суроону түшүндүңөр. Эми чечимиңер, иш аракетиңер
кандай болот? Ошону батманга жазып көрсөтөбүз. 3 минутка убакыт жеткен. Onu yapsak bir şey olacak da şundan onu Neler болушу мүмкүн? Acayip cıvıyım oldu. Günüm dolsun. O metkan da size. Doskala kim çıkart baba? Убакыт аякталды, баарыңар ордордорубузга отурабыз. Мамлекет тобунан баштап жазган чечимибизди ачыктап берсеңер. Кана доскага ачып бергиле. Дин тобу силер даярдандыңыздар. Сону Эгерде эки же андан башка өкүлдөрдүн улут диндин өкүлдөрү урушуп кете турган болсо, биринчиден бул тынчтыкты сактап, урушка кошулбастан элдештирген аракет кылышыбыз керек. Экинчиден бул биз светтик мамлекет болгонубуз үчүн баарыбыз тең укуктуубуз жана эки диндин өкүлдөрүнө бирдей карашыбыз керек. Үчүнчүдөн мен башкача ойлойм, бирок сени сыйлайм деп аларды элдештирген аракет кылышыбыз керек. Жана урушту өз убагында токтотпосок, коомдогу адамдар экиге бөлүнүп, ынтымак кетиши мүмкүн. Эгер уруш эч качан токтобой кетип жатса, укук коргоо органдарын чакырып, мыйзам менен чечишибиз керек. Азаматсыңар, достарыңыз, дин тобу келе бергиле. Биздин дин тобу мындай чечим чыгардык. Мындай учурда сабырдуулук жана бири-бирин сүйлөө керек. Ар кимдин ишеними ар кандай башка экенин түшүнүп, талашты күчөтпөй, тынч сүйлөшүп отуруп, орто чечим табуу зарыл. Негизги себептери, мисалы үчүн биринчиден тынчтандырыш керек адамдарды, экинчиден коомсуздукту камсыз кылыш керек, жана ошондой эле үчүнчүдөн ортомчу табып, жана сүйлөшүү уюштуруш керек. Мисалы үчүн кошуналар арасында иш-чара уюштуруп, адамдардын кызыкчылыгын кошсок болот. Урматтоо жана түшүнүү керек. Жана кырдаал чектен чыгып кете турган болсо, укук коргоо органдарын, болбосо милиция кызматкерлерин чакырсак болот. Азаматсыңар. Азаматсыңар, эки топ тең аябай актуалдуу туура чечимдерди жазып кетсиңер. Эки топко тең сыйлоо иретинде азаматсыңар деген быйтыкча, силерге дагы быйтыкча, азаматсыңар. Сонун демек биз бүгүнкү сабагыбызда Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаты деген темада кенен түшүнүк алдык. Постсоветтик учурдагы диний акыбал, азыркы учурдагы диний акыбал боюнча түшүнүктөрдү, маалыматтарды алдык. Эми айткылачы, Кыргызстан постсоветтик учурда диний абалы кандай эле? Мамлекетте ал убакта атеисттик пропаганда болуп турган, ошол себептен 39 гана мечит иштеп, адамдар бекинип намаз окушкан. Ооба. Дин тобуна суроо, азыркы учурдагы диний абал кандай? Азыр дин көбүнчө жеке ишеним, адамдарда тандоо эркиндиги бар, билим жана технология менен кеңири түшүндүрүлөт. Ооба. Дин тутуу Кыргызстанда эркин каалаган жаран өзү тандаган динди тутууга мыйзам жооп берет. Азаматсыңар, демек биз бүгүн максатыбызга жеттик деп эсептейм. Эми баарыбыз дефтерибизди ачып, үй тапшырмасын жазып алабыз. Үй тапшырмасы Кыргызстандагы диний саясат коомго кандай таасир берет деген темада 5-6 сүйлөмдөн турган эссе жазып келүү. Ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.